көп жылдан бери Көк Бөрү талаасында оюн көрсөтүп келесиз. Негизи эле ушул Көк Бөрү чөйрөсүнө кантип келип калдыңыз эле? Көк Бөрү чөйрөсүнө эми айылда мал кел кармап Көк Бөрүнү ата бабабыз тарткан да, атам тарткан, чоң атам тарткан, байкелерим тартып келет. Негизи Көк Бөрү чөйрөсүнө атам себепкер да, атам алып келген. Ошол киши ошо бала чагыман кошуна айылдарга ээрчитип барып, балам ушул жакта оюн болот бир деп Көк Бөрүгө аралаштырган ошо атам болгон. Андан кийин эс тартып чоңоюп уже бир 7-8 класс болуп калган кезимде өзүмдүн айылдаш аталаш акем бар, Кеңешбек деген кеке. Ошол байкемдин колунда чоңоюп, ошол киши дагы ушу Көк Бөрүгө келгениме себепкер кишилердин бири. Андан кийин ошентип айылда тартып жүрдүк. Кийин айыл өкмөттөр болуп калды. Айыл өкмөттөрдөн тартып жүрүп, анан кийин 2016-жылы Кең Талас командасы куралып, ошо биринчи эң биринчи ошо Кең Талас. Кең Талас бул Бакыбаттын баш аты, Ошо Бакыбаттын баш аты, ошо Кең Талас командасында ойноп, кийин Мурас болду. Ошо 2019-жылдан бери ошо Ынтымак командасындабыз. Анан оюн талаасында коргоочулук позицияда оюн көрсөтүп келесиз. Бул баштапкы эле тандаган позиция ушул беле? Жок, мен башында смола деп ойноп баштаганда баягы жаш балдардын баардыгынын эле кыялы болсо керек, Казанга улак салып атактуу болгусу келген. Ошолордун катарында мен деле ушу башында чабуулчу болуп баштагам. Анан кийин Көкбет, азыр Аккуш деп таанымал, ошол ат менен жекеме-жекеде ойноп жүрдүм. Анан 2019 эмес, Мурас Бакыбат талаастан баштап ошо коргоочулук милдетти аткарып келатык да. Өзүңүз ошол кезде өз позицияңызды тапкан турбайсызбы, коргоочуга өткөндөн кийин? Коргоочуга өткөндөн ошо 2018-жылы ошо Нооруз турниринен баштап коргоочулук милдетти аткарып келатабыз ушул убакка чейин. Бул коргоочулук позиция өзүңүзгө жактыбы? Же мындай оюндун жүрүшүнө ылайык коргоочу болуп калдыңызбы? Оюндун жүрүшүнө ылайык эле да. Командада эңгич балдар бар, салгычтар бар. Ошолорго баягы жол ачып берип, тосуп, ачып берген. Негизи коргоочулук милдети өзүмө жагат. Эч кимден удар жебейсиң, бирөөгө удар бересиң, ошондой да. Ошонусу менен кызыктуу эле.